Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Галсус Маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы бүгүнкү программанын мейманы Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын жетекчиси Жeenаева Ажпар Садыковна болмокчу. Көрсөтүүбүзгө куш келипсиз. Саламатчылык. Сиз мамлекеттик кызматта 40 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келген облустагы белгилүү айымдардын бирисиз. Деги эле Ажпар Садыковна үйдө кандай айым? Эми мен үйдө өзүмдү ошо кадимки эле кыргыз айымдарындай эле сезем. Мен деле үйдө ошо аял затына тийиштүү болгон бардык жүктү көтөрүп келаткан айымдардын биримен деп ойлойм. Анан үйдө деле коомдо деле бирдей жүрөт болушум керек деп ойлойм да. Өзүмдүн жеке пикиримде ошондоймун да. Үй бүлөңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Анан үй бүлөм боюнча менде ошо 4 балам бар, 1 уул 3 кызым бар. Анан жолдошум болсо ошо 44 жашында автокырсыктан кесепетинен каза болгон. Анан ошо кезде ошо кичүү кызым 1,5 жашта, эң улуусу 13 жашта болчу. Анан мен ойлойм, мен ошо өзүмдүн ошо буда тагдырдын сыноосу, ошону көтөрө билип, мен ошол белимди бек байлап дегендей ошо кездерде мына ошо 99-жылы каза болгон. Ошо кездерде абдан татаал мезгил болчу. Айлык акы да көп айдан бери берилбей келген кездер болчу. Аз болчу айлык акы да. Анан ошо кездерде мен ошо үй бүлөнү багып, ушу балдарды бутуна тургузайын деген милдет, чоң милдет маңдайымда мен жүк болуп турган. Ошо чоң милдетим бар болчу. Ошо жүктү, ошол милдетти аткарууга белсенип, мен көптөгөн кадамдардын баарын иш жүзүндө аракет кылдым деп ойлойм. Мен иштен тышкары кезде мен ушундай жер айдап, биздин жолдошум экөөбүз мурун жер айдап ушундай бир аракет кылчубуз. Анан ошо жер айдаганды улантып, анан бир отпуска мезгилде, ал кезде да отпусканы толук берилчү эмес, мамлекеттик кызматта эмес. Анан ошо кездерде дагы ошо отпуска күндөрүн алып барып, анан ошо эгин чаптырып, кайра эгинди уңгайландырып дегендей, ошо керек болсо ушул үйдүн отоплениясын, баардык коммуналдык төлөмдөрдү ошо ун менен дагы бартер катарында ошо эме кылып, ошо бартер катарында жоюштурганга аракет кылып, ишалса ушу балдарымды бутуна тургузганга көп аракеттерди жумшадым деп ойлойм. Анан мен ойлойм, мен бул дагы сыноо, мен бул сыноолордун баарын көтөргөнгө өзүмдүн аракетим менен келдим го деген ойдомун. Жолдошуңуз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз, ким эле, кайдан таанышып, кандай баш коштуңуздар? Жолдошум Молдокадыров Мамбеткул, эмгек талаанын колуну. Ада политехти бүткөн, мен да политехникалык институту бүткөм Фрунзеде. Бирок окуп жүргөн кезде таанышпай, биз бияка келгенден кийин таанышып калып, Нарын жергесинде иштеп жүрүп, анан үй бүлө курганда да биз дагы көп эле жаштардай болуп, квартирада жашап, мындай алгач өзүбүздүн биринчи маяналарыбыз менен оокат курганга белсенип жашаганбыз. Абдан боорукер, аябай жакшы адам болчу, күйүмдүү болчу. Анан балдарын аябай жакшы көрчү, бүт баарын эркелетип, өзү көп унчукпай, бир мүнөз болгону менен ички дүйнөсү кенен, аябай мындай бир, кандай десем, бир башкача бир мүнөздөрү менен ошо мен эле биздин элесибизде ушундай калды деп айтсам жаңылышпайм. Себеби элдин баары, досторунун баары ушул кезге чейин тели тең баары аябай жакшы эскеришип, абдан түз жүргөн, абдан мындай акыйкатчыл адам болчу да, чынчыл адам болчу. Анан мен ойлойм, ошо балдарыма деле ошо 4 балалуу болгонубузду атпайм, ушо балдарыма дагы мен ошо тарбиялоодо ошо көп нерседе мен ошо атанын атын чыгарганга аракет кылга деген ушундай бир максаттарды коюп, ушундай бир атабызды эч унуткаспай көп иштерди жасачу, унчукпай көп эме иш аракеттерди кылчу. Мынан ошонун атабыздын атынан бул Жаңы жыл көчөсү берилген, элге да рахмат, ошондо колдоп бергени. Бирок ошол кезде анан уулум жаңыдан эмеге иштеп аткан, белсенип өзүнүн жаңы алгачкы тапкан айлыктарын чогултуп келип, анан элге таза суу ачып чыгарып бергенбиз. Ошол жерде 2 километр жерге, ошол жерге бүт 2014-жылы суу чыгарып берип, анан ошо көчөнү ошо суу чыгаргандан кийин жолдошумдун атынан ыйгарышканда ошо көчөнүн атын. Анан мен ойлойм, бул болсо бул өзүнчө бул атабызга болгон сыйыбыз болуш керек деп. Эми балдарым дагы мен эң негизги ушу тарбиялаганда дагы негизги максатты билимге койчумун. Ошо билимдүү болгула,
бардык нерсе билимдин аркасы менен келет дечүмүн. Анан Кудайга шүгүр, ошо балдарым бүт баары ошо мына Чкаловдон бүттү. 2 кызым, 3 кызым Чкаловдон бүттү. Балам болсо Түрк лицейин бүттү. Кызым аттестат менен бүтүштү. Өз күчтөрү менен Славянскийге өттү. Кичүү кызым болсо эми биякта көп эле билет, ошо Флекс менен Америкада окуп келди. Японияга да барып келген өзүнүн күчү менен. Анан Аутсада бюджетте окуду дагы. Мени кыйнашкан жок. Бар тең өз күчтөрү менен окушуп, анан аякты да абдан ийгиликтүү бүтүшүп, азыр аркыл тармакта эмгектенип атышат. Эми кеп кезегин ушул балалык мезгилиңизге жетелеп улантсак да, ошол ата энеңиз тууралуу, өскөн жериңиз тууралуу, ошол каякта чоңойдуңуз? Мен эми балалык кезим ушу Нарын шаарында чоңойдум. Негизги өзүм төрөлгөн жерим Акталадан, Дөрбөлжүндөн төрөлдүм. Анда Дөрбөлжүн болчу азыр Баетов айылы. Бирок мен ошо кичинекей мен Тайларда чоңоюп, апам баккан. Бирок мен ушу балалык кыялымда мен дагы ушу дипломат болсомбу деп Чкаловдо окуп жүргөндө абдан жакшы окуучумун. Анан бирок ал тилекке каршы максатыма жете алган жокмун. Мен 10-класста экенде ушу ата энем дагы кичүүбөгүмөн кырсыктап каза болуп калышып, анан менин апам балдарды опекун кылып калып келген да. Анан ушу бияктан чогондуктан мен кайра оюмду башкага эме кылып, ошо буруп, ошо балдарды чоңойтконго да жардам берейин деген ойдо ошо политехникалык институтка тапшыргам өз күчү менен. Аяктан да жакшы окуп, мен ошо 2-курстан партияга кабыл алышкан. Ал кезде партияга кабыл алыш кыйын болчу. Бирок мен ошо бияка ошо өзүмдүн апама жардам берейин деп бияка келип калдым. Келип өзүм келип иштедим. Анан эми ал кезде партияга өткөн кишилерди мындай партучетко алышчу, горком партияга. Ошол жака учетко туруп, анан мен горком партияда инструктор болуп иштедим. Анан ошол кезде жетекчиликтер сунуштап, ал кезде кадрларды мындай резервге алышчу да. Анан резервге алганда билинчү эмес да кимди алганы. Анан бир күнү эле мени Матен Садыкович чакырып атат дешти. Анан барсам эле сен деген комсомолдун биринчи секретары болосуң деди да шаарга. Анан мен жашмын да, анда эми ушу 23 жашымда ошол кезде. Анан эми ал кезде андай орунда член бюро, анан андай орунда абдан мындай дасыккан тажрыйбалуу кишилер иштечү да. Анан мен аны иштей албайм го десем, сен партияга эмне өттүң эле деп ушул кечен ушу сөздөр эметти да. Анан сен партияга өткөндөн партияга мүчөсү эмне кылыш керек деди. Анан жогорку органдан айткандарын бүт аткарыш керек десем, анан аткар деди. Анан макул аткарам деп эле анан ошо менен биринчи секретарь болуп мен 3-4 жылдай иштедим. Анан ошо иштеп жүргөндө анан биз үйлөндүк. Андан кийин партиялык ошо кездерде эмеде резервдерде жүрдүм. Анан биз эми үй бүлөлүк шартка мен уда кыздарым уда төрөлдү. Андан кийин эле мен ошо айыл чарбасына өзүм неме менен суранып өттүм. Андан кийин эле жанагы областтар жоюлуп, эмелер болуп калды. Анан ошо кездерде анан уже багы ГКЧП болуп дегенде партиялар жоюлуп, ошо кездерге туш болуп калды да. Анан ошондой мезгилдерди өткөздүк. Анан бирок мен ойлойм, мен балалыгымда, жаштыгымда да абдан кызыктуу өттү деп ойлойм. Мындай жыл өткөн сайын мамлекеттик кызматта болобу же кайсы тармактарда болобу кадр тандоо маселеси мындай улам бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат да. Анан деги эле ушул учурдагы кадр тандоо маселесинде сиздин көз карашыңыз кандай? Кадр тандоодо мен азыр мындай ушу баалап келсем, салыштырмалуу келсем, ушу акыркы жылдары мына жакшы болуп калат келатат деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеби мына азыр президентибиз Садыр Нуркожоевичтун жана жарлыктары кадрларды резервге алуу, жана ошолордун ичине аттестацияны киргизгени бу да абдан жакшы да. Себеби орто жолдо бир 5 жылдай биз 5-6 жыл болуп калган. Ошо 2014-2013 жылдардан баштап ушул 2022-21 жылга чейин бизде деген жөн эле жана баалоонун негизинде жүрүп аткан. Анан баалоодо деген эме көп өзүнүн эмесин бербейт экен да. Аттестация жүргүзгөндө 2 жылда бир аттестация болгондо кызматкер даярданат, мыйзамдарды окуйт. Жок дегенде бир жоопкерчиликтүү, бир өзүнүн аң сезимине бир мындай бир жакшынакай бир ойлору пайда болот деп ойлойм да. Себеби мыйзамдарды чыккан акыркы жарлыктарды билбей анан кызматка келгендер көп болуп атты да. Анан мында болсо азыр ошо
жанагындай аттестациядан жанагындай резервке өткөндө да резервдагы конкурстук тартип менен болуп атат. Бу да абдан жакшы болуп атат, себеби ал жерден өткөндөн кийин андан кийин бесед аңгемелешүү болуп, анан резервге алгандын ичинен жылгандагы бул дагы бир мамлекеттик кызматтын деңгээлин көтөрүп атат деген ойдомун. Себеби кызматкерлер ишеним пайда болот да, мен резервде турам, мени бир кызматка коет депчи. Эми иштен сырткаркы маселе менен сүйлөшөлү да, деги эле ошол иштен сырткары кандай эс аласыз, анан жан дүйнөңүзгө толгон букту, сырды ким менен бөлүшөсүз? Бош убактыларымда көпчүлүгүндө мен балдарым менен болгонду жакшы көрөм. Эң жакын болгон сырдашым кичинекей кызым, ошо 1,5 жаштан бери балдар окуп өтүп кеткенден кийин менин жанымда ошо көп болуп, ошо касиет кызым менен мен көп сырдашам. Анан бирок эң жакын баягы сырдашкан мен ошо бала бакчадан берки өзүмдүн подружкам бар, Куйкева Ера деген, азыр кошунам. Экөөбүз мектепти чогуу бүткөнбүз. Кийин ошо экөөбүз үй бүлөлүү болуп, мындай турмуш кургандан кийин да кайра Кудайдын барманы менен кошунада болуп жашап калдык. Анан экөөбүз көп сырдашабыз. Эми болот, ар бир адамдын өзүнүн бир ичиндеги айта турган, чечиле турган, ошол ишене турган адам болот. Анан ошо экөөбүз бирибизге ушундайбыз деп ойлойм. Анан бош убактыбыздын көбүсүндө азыр ушу балдарым бар, мен ошо абдан түшүктөндүңүз деп көп эмеде мен ошо эс алдырганга аракет кылышат. Чет мамлекеттерге алып барып, мындай эс алыңыз деп, башка өлкөлөрдү көрсөткөнгө аракет кылышат. Спорт менен лыжа тебели деп ошо мындай эс алууларды уюштурушат. Анан мен ошо балдарыма мен аябай ыраазы боло берем, меселе деген ошо менде бош убакыт болбой калат да. Анан көпчүлүгүндө өзүмдүн дагы карым катнашым дагы көп. Ошолор менен бирге болом. Эң бош болгондо мындай китеп окуп, анан мындай өзүм мындай бала кезден кичине сайма сайып калчумун да, анан азыр мындай кичине көз мындай эме болгондуктан көп анда эме кылбай калдым. Бирок өзүм ошо түймөнү жакшы көрчүмүн, түйчүмүн, балдарыма бүт түйүп берчүмүн, жолдошума түйүп берчүмүн, ошо түймөгө аябай кызыкчумун. Эми чет өлкөгө чыккан саякаттардан мен эми чыным менен эле элди көрсөң, анан кийин ушундай болсо деп ойлойт экенсиң. 2002 жылы мен обл администрацияда иштеп турганда проект менен Японияга барып келгем да, 40 күндүк стажировкага барып келгем. Ошондо барганда мен бир башкача сезим менен келгем да Япониядан. Кадимкидей эле карапайым эл, кенедей жерди алып эле тюльпан өстүрүп, биз Хоккайдода болдум мен көпчүлүгүндө. Анан ошол жерден көрдүк да, бир айылга барсак, ошол жерден көрсөтүштү да, жөн эле өзүлөрүнүн күчү менен тюльпан өстүрүшүп, анан тюльпандын түрүн өстүрүп, анан ошо кенедей жерден анан туризмди өнүктүрүшкөн да. Анан ошого дүйнө жүзүнөн ошо тюльпанды бир башкача мындай кооздоп, мындай эмелерин эме туралап, жакшынакай кылып кооздоп өстүрүшөт экен. Анан ошол тюльпандар гүлдөгөндө ошол жака дүйнө жүзүнөн келет экен да. Мен ошого аябай таң калып келгем. Иштер ман болушат экен деп аябай. Анан ар бир эмелерде мындай бир айткандарын аткарган, ушундай бир анан кичпейил, анан элде мындай сыйга жакшы адамдар экен деп мен аябай тазалыгына суктанып келгем да. Анан келгенден кийин эле биз ошо Жайка менен бирдекте эме иштеп, анан волонтерлорду алып келип нарынга тартканга аракет кылды. Мен ушу барып келгенден кийин ушу бир жыйынтык болсун деп. Анан Тадата-сан деген келген, анан абдан кыйын ошо жигит болчу дагы. Анан чогуу биргеликте анан биз жанагы Япон борборун, жанагы балдар борборунун алдында Япон борборун уюштурганбыз да 2008 жылы. Абдан чоң иш чара кылып, биздин жана театрда өткөздүк. Ошондо элчилик да келип, анан ошол жерде Япон борборунда алгач тартылган бир 20 баланы эмелерге жанагы барабандары жок болчу да, анан биз жанагындай чоң резинкаларды алып келип ошолорго үйрөтүп, ошо Тадатасан, анан ошондон анан Жайканын дагы өкүлү келип, анан барабан кийим берип, жанагындай кийимдеринен беришип, жардам берип, ошо центрде борборду мындай
ишин улантканга аябай чоң жардам беришкен. Мына азыр мен барган сайын кээде ушул жака чакырышат, мен барган сайын өзүм мен мындай ар бир адам мен ойлой берем, мындай кичине болсо да эс калтырыш керек го деп, жана бул деле бир менин бир жасаган иштеримдин бири го деп мен өзүм мындай ыраазы боло берем. Себеби балдар японча үйрөнүшөт, ошол жерде японча сүйлөп ырдаган балдарды көрүп мен абдан кубанам. Мен кызым да жакшы японча билет, кичүү болсо. Ушул программа чыкканда бизде салттуу түрдө суроо бар да. Сиз бактылуусузбу деген. Анан бактылуулук сиз үчүн эмне, кандай? Түшүнүктүү да. Анткени ошол коомчулук арасында, эл арасында ар бир адам бактылуулукту ар кандай элестетет экен да, ошондой баа берет экен. Сиз үчүн бактылуулук эмне? Мен үчүн бактылуулук деген адамдын жан дүйнөсү бай болуп, момундай бир жакшынакай эргип, момундай бир жакшынакай эл журттун арасында жүргөнү бактылуу деп ойлойм. Балдары жакшы болсо бактылуу деп ойлойм. Мен бактылуумун деп ойлойм. Себеби мени сыйлаган эл журтум бар. Менин Кыргызстанда жашаган үчүн бактылуумун. Менин иштеген ишимдеги менин кесиптештерим менен абдан жакшы сый мамиледебиз. Мен ушундай кесиптештер менен иштегениме бактылуумун. Анан мен 4 баламдын ушул жакшылыктарын көрөйүн деп эне катары энелик бакыттамын деп ойлойм. Себеби балдарым бар, тең мындай ушу ордун тапканы мен үчүн чоң бакыт да. Анан мен абдан бактылуумун деп ойлойм. Туура менин баягы жолдошум жок болуп, баягы балким кичине бир нерседен кемигенсип турам, бирок алда болсо мен Кудайдын тагдыры экен, маңдайга жазган тагдыр. Бирок мен ойлойм, ал жолдошум болсо деле эми карап туруп кандай болот, эми ушинтип коюшат экен, бирок ал деле ыраазы болуп атса керек деп ойлойм. Себеби баягы өтүп кеткен киши ыраазы болбосо адамдын иши жүрбөйт дейт. Анан мен бактылуумун деп ойлойм. Келечекте эмнени кыялданасыз? Кыял мезгилге жараша улам өзгөрүп турат турбайбы? Алдыдагы жашооңузда кыялыңыз? Алдымдагы эми мен көп мындай ойлоп көрсөм көптөгөн нерселерди башыман өткөзүп турмун, бирок мен деле баягы адам баласы кыял жок болбойт да. Кыялданса, анан бир үмүттөнсө, анан ошого умтулса, анан жашоо ошо менен кызык го деп ойлойм. Мен балдарым бактылуу болсун деп кыялданам. Балдарымдын келечеги кең болсун деп кыялданам. Неберелерим жакшынакай тарбияда болуп, ошо атасынын атын чыгарган балдардан болсун деп кыялданам. Мен келиним жакшы болсун деп тилечүмүн. Кудайга шүгүр, келиним абдан кызымдай болгон, келиндей болгон. Мен таластан күткөм келин деп. Бирок мен кызымдай көрөм. Мен элим бар деп, элим тынчтыкта жашаса деп кыялданам. Оору сурку аз болсо деп кыялданам. Эми азыркы оорулардын көбү эле момундай көп болуп эле, жанагы жаман оорулар көп болуп атпайбы? Анан ушундайлар аз болуп, жаштарда болбосо экен дейм. Көптөгөн Кыргызстаныбыз өнүп өсүп, бир бай мамлекеттин катарында болсун деп кыялданам. Анан элим журтум тынччылыкта болсун деп кыялданам. Элде тынччылык болсо, үйүңдө тынччылык болот, анан баардык жерде тынччылык болот го, жакшылыктар көп болот деп ойлойм. Бизге убакыт бөлүп маекураңызга чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун, бар болуңуз. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ушу элиме дагы баарына мен ыраазычылык билдирем. Ушу келе жаткан Курман айт майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Рахмат. Ийгилик, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ошо элдин жарчысы болуп, жакшы жаңылыктарды айтып, аман-эсен жүрүңүздөр. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер галстуксуз маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышына ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү программанын мейманы Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратынын жетекчиси Жээналиева Чапарсадыковна болду. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Сак саламатта калыңыздар.